Instagram, WhatsApp, TikTok мунун баары колдонмолор. Аларды тиркеме деп айткан туура эмес. Эмне үчүн экенин азыр түшүндүрүп берем. Software application. Бул башка технологиялык терминдер сыяктуу эле англис тилинен келген термин. Кыскартылып application деп айтып жүрөбүз. Application бул эмне? Кыргыз тилине которулушун карасак, колдонуу, пайдалануу, урунуу дегенди билдирет. Ошол эле терминди орус тилине которсок деле применение, приложение усилия к чему-то деп турат да, Анан кандайча бул тиркеме болуп кетти. Эми дагы бир учур орус тилиндеги приложение деген сөздү деле кыргызча которуп көрөлү. Анда деле приложение бул жумшоо, колдонуу, пайдалануу экенин Юдахин сөздүгүнөн көрө алабыз. 2014-жылы юридикалык сөздүк чыккан, аженде ошо приложение термини тиркеме катары колдонулган. Бирок бул жерде бул юридикалык контекстте айтылган сөз да. Билесиздер, юристтер кандайдыр бир ишке толтура документтерди, файлдарды тиркегенди жанындай жакшы көрүшөт да. Ошондуктан алардын тилинде приложить деген сөз ишке кошумча файлдарды тиркөө деген сөз. Анан ошол приложение маанисин бирөө алгандагы баягы программалык камсыздоого дагы колдонуп койгон, ошо менен приложение тиркеме болуп которулуп калды. Биз болсо муну ошол түп нускасынан алып, application колдонмо деп которуп жүрөбүз. Ал эми орус тилиндеги приложениядан туура эмес контекст алынып, тиркеме деп которулганы туура эмес деп эсептейбиз. Сиздин пикириңиз кандай? Комментарий жазыңыз. Эгер кызык болсо, биз өткөндө колдонмолор тууралуу видео түшүндүрмө бергенбиз. Ошону көрүп, дагы кошумча маалымат алыңыз. Силер менен мен Чоробек Саданбек, эсенчиликте кайрадан көрүшкүчө.